Алиев Марат. Кененбаева Гүлжамыл, біз ошо двусторонний пневмония деп келип жатканбыз. Буга чейин ошо үйдөн эле дарыланып атканбыз, консультация алып врачтарыбыздан, семейный врачтарыбыздан. Анткени болбой эле температура болуп атканбыз да. А бул киши осы сахарный диабет второго типа. Меники осы сердечно-сосудистый тоже. Дарыланып атканга барып эле рентгенге түшүп, двусторонний пневмония деп чыккан үчүн келип. Сразу эле келип жатышты, сразу эле биринчи күндөн баштап 29-да жаттык элек. Түштө келип ушундай малда. Жакшы, абдан жакшы. Чоң рахмат врачтарга. Врачтарга чоң молодец экен. Яныбыздан чыккан жок. О, медсестралар айтыш керек сөзсүз. Медсестра, санитаркалар жакшы кызмат кылып атышты. Ошолор аман эсен болсун, ден соолуктуу болсун. Ушундай эл керегине жараган врачтардан, эмелерден болсун ушу. Чын эле эгерде мындай айтылып угула турган болсоң, вообще билбейм. Жылдыз деген кыз, Венера деген медсестра. Кырканыңыз эле ошол. Жылдыз, Венера. Санитарка, Нургүл деген кыздар бар экен, таза, улам тазалап туруп атышты. Ушундай, мындай настроениени көтөрөт экен. Ушунчалык эме, энебизге жалдырагандай, мен эле ушундай жакшы жалдырадык дешебчи. Ана колубуз. Врачыбыз ушу Гүлнара Сыдыковна ушунчалык бизге өзүнүн эмесиндей аракет кылды. Улам давлениябызды текшерип, кайра ушу анализдерди алып текшерип, ушу жакшы айыктырып чыкты бизди. 8 дарыларды. Ушул дарыларды үздүктүү салып атты. Баягы өзүбүздүн эле мисалы менин өзүмдүн эме дарыларым бар да, жүрөктүкү эмелерим. Ошолорду үйдөн өзүм алдыртып алдым, а так бүт бижендер капельница жанакы эме гепарин ошолордун баары бекер болду. Эми Кудай шүр бул апаттан ушундай сакайып, жакшы баратасыздар ушу. Оорубаңыздар, ден соолугуңуздар, бүгүн да мындай кубанычтуу күн болуп атат. Ушинтип бизге келип кайрылгандар, убагында дарыланышып, эми үйүнө сакайып чыгып баратасыздар. Эми өзүңүздөрдү сактап, дагы оорубай, кичине бир убакыт этияттык менен болуңуздар. Башкаларга да айтыңыздар. Айтабыз, айтабыз. Ары бери чогулушпасын, маска кийишсин, көп жерлерге барышпасын, ушу этияттык менен азыр кезде жардам кылып турсун бизге да. Вначале меня привезли, я себя даже не помню, как меня привезли. Так что рассказать про привоз не смогу. А теперь уже на своих ногах выхожу. Видите, как дышится полной грудью. А я забыла маску. Ничего страшного, вы уже не бойтесь. Да. И ваша благодарность в общем врачам. Благодарность прям И пожелания душевная благодарность. Особенно нашим девочкам, этим медсестричкам. Они так с нами нянчились. Очень аккуратно делали, даже несмотря на то, что у нас вены лопались, они бедные мучились с нами. И врач у нас хорошая была. Гульнара Марасуловна отлично смотрит, каждый день нас проверяет, все. Мы довольны. Потому что тяжело, когда приезжаешь больной, поэтому... А сейчас уже все, мы герои. Так что, дай Бог, так бы тяжелую болезнь больше не переносите. Больше не переносите. Тяжелая, да.